وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. Allah Teala aytadi: "وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ." Эми жаман куулук, жаман айламалдык өзүнө гана башына келет, ээсине гана кайтып барат деген аят. Түшүнүңөрбү? Эгер бирөөгө жамандык кылсаң, ал жамандык өзүңнүн башына келет деген сөз. Баягы айтат го, баягы бирөөгө эмне кылсаң, оор кылсаң, чукур кылсаң өзүң түшөсүң дейт. Ушул сөз ушул аяттан алынган. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. Көрдүңөрбү? Ушул аяттан алынган. Арабтар "Мен хафара хуфратан вака алейхи" десем, "Мен хафара хуфратан вака мункаббан алейхи" дешет. Мункаббан фихи дешет, аркы сөз айтышат. Бул манасы ошол, бирөөгө бирдеге кассаң, кудук кассаң өзүң түшөсүң деген сөз. Ушунун бардык тилде бар бул. Ушул аяттан келет. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. Жаман күмөн, жаман ой, кара ой, жаман айламалдыктардын жазасы акыры ошол адамдын өзүнө гана келет деди. Түшүнүңөрбү? Мына ушул аяттан биздин баарыбызга бир чоң сабак болуп атат. Бирөөгө жамандык кылам дегенден алдын өзүңө карашың керек. Бирөөгө жамандык кылсаң, ал бирөөгө тагдырда жок болсо, өзүң келип ошого түшөсүң. Өзүң түшөсүң. Ошон үчүн фаланчы мага жамандык кылып атат деп кыжаат болсо кереги жок. Душмандарым көбөйүп кетти, фаланчы мага жамандык кылып атат, ардеге кылып атат, сыйкы кылып атат, жамандык кылат, мени жок кылып бериши мүмкүн деген ойлорду ойлобош керек. Эгер сен таза болсоң, туура жүргөн болсоң, сени жакшы эле жерден таза туруп эле жок кылам же бирдеге кылам деген болсо, ал кылган макыры, куулугу, анын айламалдыгы өзүнүн башына келет. Ага өзү түшөт, өзү казган кудукка өзү түшөт. Ага ойлонбойлук акыла. Түшүнүңөрбү? Мына ушул аят мекымдат бардыгыбызга тасалли берип атат. Алла субхана ва таала айтат: "Вала яхиқул макру саййи илля би ахлихи." Жамандыкты ойлогон, жамандыкты айламалдык кылам деген, куулук кылам дегенин жамандыгы анын ээсинин өзүнө келип түшөт.